Президенттин Түркияга расмий иш сапары өзүнүн салт санаасында өтүп, эл аралык байланыштардын жаңы кадамдарына үмүт берди. Жолугушуулар ачык жана ишеничтүү өттү. Бештепе сарайындагы сүйлөшүүлөр кызматташтыктын кызуу маанайын жаратты. Мамлекет башчысы менен кошо Кыргызстандан кеткен делегация сапардын расмий учуруна келип, эки тараптуу 8 документке кол коюлду. Садыр Жапаров жана Түркия президенти Реджеп Тайып Эрдоган биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Биздин мамлекеттик органдар Кыргызстанда иштеген түрк инвесторлорунун укуктарын коргоого терең маани берерин баса белгилейм. Мындан тышкары, эки өлкө ортосунда маданий гуманитардык өз ара байланыштардын жогорку деңгээлин канааттануу менен белгилеймин. Жолугушуунун жүрүшүндө бул байланыштарды кеңейтүүнүн жана тереңдетүүнүн келечеги талкууланды. Саламаттыкты сактоо чөйрөсүндө эки өлкө ортосундагы ири долбоорлордун бири болгон Бишкек мамлекеттик кыргыз-түрк достук ооруканасын расмий түрдө жакын арада ишке киргизүүнү сүйлөштүк. Эгемендүүлүк жылдар аралыгында 10 миңден ашуун кыргызстандык студент Түркиянын жогорку окуу жайларында билим алды. Тыгыз кызматташтыктын натыйжасында бул сан бир кыйла өсөт деп ишенемин. Kardeşimiz ve stratejik ortağımız Биздин бир туугандыгыбыз дагы да күчтөнөт жана уланат. Эки бир тууган өлкөнүн ортосунда чыккан бул көйгөй бизди да кайгыга салды. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып каза болгондордун жакындарына көңүл айтам. Эки өлкө бул чек ара маселесин тынчтык жана жарашуу жолу менен чечишин тилейбиз. ФЭТО уюмунун эки өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирери тууралуу урматтуу бир тууганым менен пикирдешпиз. Соңку саясий көйгөйлөр ФЭТОнун караңгы, кандуу жана суук жүзүн ортого салды. Буйруса бири-бирибизге колдоо көрсөтүп, бул маселени бирге жеңебиз. Азыр эле кол коюлган документтер менен биз стратегиялык өнөктөштүгүбүздү бекемдедик. Кыргызстан менен Түркия ортосундагы учак сапарларынын санын арттырабыз. Манас университетинин ишмердүүлүгүн өнүктүрөбүз. Түркия менен Кыргыз тараптын экономикалык байланыштарынын чоң потенциалы бар. Буга чейин эле сооданын көлөмүн 1 миллиард долларга чейин чыгаруу айтылып келет. Ал эми инвестиция тартуу, ага карата шарт жаратуу жана ал боюнча жаңы мыйзамдар тууралуу президент Түркиянын ири ишкерлеринин бизнес форумунда айтты. Ошондой эле Түркиянын биржалар жана соода палаталар бирлигинин моделин биздин соода жана өнөр жай палатасына кабыл алуу эң башкы максат болуп турат. Кыргызстанда билесиздер, соода жана өнөр жай палатасы эч мамлекет үчүн эч кандай пайдасы жок бир ишкана болуп турат. Негизи соода өнөр жай палатасынын негизги жумушу өлкөдөгү ишкерлерди коргоп, өлкөдөгү ишкерликти ар дайым өкмөттө болсун, парламентте болсун талкуулап, туура эмес мыйзамдардан ишкерди коргогон бир уюм болуш керек. Соода өнөр жай палатасы Түркияда албетте ошондой, жана өнүккөн өлкөлөрдө ошондой. Кыргызстанда соода жана өнөр жай палатасынын так ошондой акыбалга алып келүү үчүн иш чараларды уюштуралы. Кыргызстандан бир нече соода өнөр жай палатасында реформа жүргүзүш үчүн бир нече кишини Түркияга алып келип, окутуп, үйрөтүп, кайра жөнөтүү талкууланды. Түркия Кыргызстан алакасы тээ эгемендүүлүктү алгандан бери эле уланып келет. Биздин өлкөнүн көз карандысыздыгын алгач тааныган мамлекет Түркия. Биринчи президент Аскар Акаев алгачкы иш сапарын Түркияга жасаган. 1995 жылы Кыргыз-Түрк Манас университети негизделип, азыркыга чейин билим берүүдө олуттуу орунду ээлейт. Андан кийин келген бийликтин учурунда өз деңгээлинде мамилелер уланып келди. Алмазбек Атамбаевдин бийликке келиши Түркия менен жылуу мамилени жаратты. Анткени ал Түркия бийлиги менен жакын достук мамиледе болгон. Ошол эле учурда эки өлкө ортосунда жакын ымала жаралган. Ал мезгилде Түркия бизден 51 миң доллар карызын кечип, 106 миң доллар насыяны берген. Эки өлкө ортосунда 90 күндүк визасыз режим киргизилген. Мен сизлere ата yurtundan, arta topraklarından sıcak selam getirdim Kırgızistan'dan. Selam Türkiye, selam Ankara. Yaşasın Kırgız-Türk dostluğu. Андан соң кийинки жылдары Түркиядагы саясий окуяларга байланыштуу мамилелер бузулган. АКШда куугунтукта жүргөн Түркиянын диний уюмунун лидери Фетуллах Гүлен жана анын жактоочулары бийлик тарабынан мамлекетте төңкөрүш кылууга аракет кылды деп айыпталган. Анын Орто Азия жана башка мамлекеттерде ачылган мектептери, университеттеринин ичинде Кыргызстанда да себат билим берүү жайын жабуу боюнча Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоğlu кайрылганда президент Алмазбек Атамбаев биздин өлкөнүн ички иштерине кийлигише албастыктарын билдирген.
Мындан кийин мамилелер солгундаган. Кийин Сооронбай Жээнбековдун учурунда байланыштар бир аз жанланганы менен фето темасы күндеминде турган. Түркиянын мамлекет башчысы Кыргызстанга иш сапар менен келгенде 130 гүленжи бар экендигин айтып, алгач 13 кишини берүү тууралуу айткан. Түркияда фето маселеси курч жана дайым көңүл борборунда болгондуктан президент Садыр Жапаров менен жолугушканда да Режеп Тайып Эрдоган бул тема боюнча сүйлөп өттү. Жакында эле дайынсыз жоголуп табылбай жаткан Сапат билим берүү мекемесинин жетекчиси Орхан Инандыны да Түркия феточулардын катарында санашы. Мурунку элчи Жеңгиз Камил Фыраттын аны менен ифтарда феточу менен бирге отурбайм деген көрүнүшү буга далил болот. Орхан Инанды тууралуу Садыр Жапаров Эрдогандан сурады. Ал аны тааныбастыгын айтты. Негизи эле чындыгында фето деген өзөктүү маселе Кыргызстанда жок. Бул Түркиянын ички саясаты менен байланышкан маселе. Бул маселе эки өлкөнүн өз ара мамилелерин бузбашы керек. Алдыда стратегиялык өнөктөштүктү күчөтүү, экономикалык байланыштар боюнча пландар коюлду. Башында аскердик техникалык келишимдер тууралуу сөз болуп, бул сапарда айтылбаганы менен Түркия Кыргызстанда аскердик техникалык куралдарды чыгаруу үчүн фабрика ача турган мүмкүнчүлүгү бар. Учурда биздин аскер кызматындагылар Түркияга барып, аскердик машыгуудан өтүп келип жатышат. ТИКА уюмунун Кыргызстанга кылып жаткан жардамдары жана долбоорлору өлкөбүз үчүн эң маанилүү болуп эсептелет. Ошондой эле Маариф фонду аркылуу бир катар мектептер салынат. Эл аралык соода байланышты күчөтүүгө жакында биздин мамлекетке жайгаша турган инвестициялык фонд жаңы жолдорду ачаарын өлкө башчысы белгилеген. Биринчиден жеке ишкерлерге да орто айдабы чоң бизнеске бул чоң өбөлгө болот эле. Бул биздин Кыргызстан эмес, бул бүт ошо Түрк кеңешине кирген, Түрк уюмуна кирген мамлекеттерине, ишкерлерине да. Биздин бул жерде да бунун түзүлүшү бир маселе, экинчиси ошол инвестициялык фонд өзү ошол Түрк кеңешинин алкагындагы биз өзүнүн физически жайгашкан жери биздин Кыргызстанда болсун деп ошол маселе көтөрүлдү да. Анан мен ойлойм баары эле азыр колдоп жатат, бул ишке ашат деп ойлойм ушу жылдын аягына чейин. Мурункуларга караганда бул иш сапардын эң ийгиликтүүсү болот деп эсептеген саясат талдоочу Бакыт Пакетаев 2006 жылдагы окуяны айтат. Кипрди экиге бөлүү боюнча согуш болуп, Садыр Жапаров ошол учурда достук тобун жетектеп Түркияга барып келген. Андыктан ал унутулбайт дейт. Расмий визит менен колдоп келген. Жана ошол Түндүк Кипрдин президентин бияка чакырып, бияктан кабыл алып, ошол көп мындай саясий жардам берген да. Менин оюмча азыр барганда буну бүт баягы Түркиянын саясатчылары, Түркиянын журналисттери баардыгы билет. Ошол кезде барганда бүт Түркия саясатты жакшы түшүнгөндөр, саясатта жүргөндөр баардыгы колдоп разы болгон. Учурда Түркияда расмий 25 миңден ашык кыргызстандык катталган. Бирок эмгек мигранттарынын саны мындан да көп. Алардын көпчүлүгү айымдар, үй жумуштарында жана бала кары-картаңдарды карап иштөө менен акча таап келишет. 60% адамдар кара тизме менен иштейт. Андан бул жакта көччү дайыр деп коет. Паспортсуга биз регистрацияга турганда абдан көп суммада акчаларды төлөйбүз. Перевод кылдырып, жөнөтүп, бир пенсияга жазылсам, кандай жардам бере аласыздар ошону айтат элем. Ошондой эле Түркияны байырлаган вандык кыргыздардын өкүлдөрү, этникалык кыргыздар өздөрүнүн мамлекеттик деңгээлде каралуучу көйгөйлөрүн, маселелерин билдиришти. Улуу урматтуу президентибизден Кыргызстандан бир жер бөлүп берсин деп суранабыз. Анан кош арандык берсин деп суранабыз. Түркиядагы этникалык кыргыздар мектептеги балдарыбызга кыргыз тили, маданият, санат жөнүндөн бир муалим суранабыз. Биздин сураныштар ушулар. Кыргыз тили, тарыхы, мисалы комузжеда кол өнөр санат жөнүндөн муалим жок. Бардыгы сабактар түркчө болгонунан бизге азыр жаштар балдар кыргыз тилини, тарыхыны, санатын унуткалы болду. Түрк жана кыргыз элинин эзелтен берки бир туугандык, достук ынтымагын бекемдеген лидерлердин жолугушуусун эки эл тең толкундануу менен кабыл алып, сүйүнүчтөрүн интернет баракчаларына жазып жатышты. Буга чейин эле Түркия жана Кыргызстан ортосунда карым-катыштар түптөлгөн жана келечекте мамилелер андан ары жакшырышын тилешет. Клара Кудайбергенова, Аскат Ибраимов, 7 канал, Атайын жумалык үчүн.